Сіздерге жақсы маалым болгондой 2021-2022 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча ушу Билим Тап коомдук бирикмеси тарабынан Талас областындагы Талас районуна караштуу орто мектептердин окуучулары арасында стипендиялык кароо сынагы өткөргөн элек. Кароо сынакка катышуунун негизги талаптарынын бири ушул окуучуларыбыз өзүлөрүнө жакшы маалым болгон билим берүү жаатындагы көйгөйлөрдү баяндама түрүндө жазыш керек болчу да. Анан биз келип түшкөн бардык баяндамаларды карап чыгып, ушу билим берүү тармагындагы негизги көйгөйлөрдүн бири катары мектептердеги азыркы күндөгү өтө актуалдуу болуп жаткан жанагы өзүн өнүктүрүүчү, шыктандыруучу, же болбосо бизнес адабияттардын тартыштыгын тамдоо болдук да. Окуучуларыбыздын көпчүлүгү да ушул көйгөйдү белгилешкен экен. Себеп дегенде мектептин китепканаларында окуу китептеринен тышкары кошумча бир заманбап адабияттардын жоктугун белгилешкен. Ушул көйгөйдү чечүү максатында бүгүн биздин ушу кароо сынактын айрым катышуучулары менен, жеңүүчүлөрү менен жолугуп, талкуу жүргүзүп, анын жыйынтыгы боюнча ушу жакын арада сиздер менен Кудай буйруса бир жакшы долбоорубуз менен бөлүшөйүн деп турабыз. Анын үстүнөн азыр биз даярдык иштерин көрүп жатабыз. Кудай буйруса, мына жакын арада жакшы жаңылыктар болот.